Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин. Сөздө, амалда ихластуулук менен. Жараткан Алла Таала баарыбызга кең, берекелүү, адалдан рызкы берсин. Жана бардык оорулардан, дененин, жан дүйнөнүн ооруларынын баарынан Алла Таалам баарыбызга толук шифа берсин. Алла Таала өзүнүн мээрими, райымы менен адам баласын бактылуу кылуу үчүн пайгамбарларды жиберген. Акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга баарына жашоону туура өткөргөндүн жолун, бири-биринин укугун сактап, бири-бирине зулумдук кылбай, бир туган Алланын кулдары болуп жашай турган мээримдүү, райымдуу жол алып келген бала. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам акылдуулардын эң акылдуусу, данышмандардын эң данышманы, боорукерлердин эң боорукери, баатырлардын эң баатыры, жоомарттардын эң жоомарты, азамзаттын мырзасы, бардык пайгамбарлардын пайгамбары, бардык пайгамбар элчилердин имамы, бүткүл ааламдын мээрими, эки дүйнөнүн тажы. Кыямат күнү бейишке эң биринчи кирүүчү, бардык адамзатка шапаат кылуучу, өзгөчө иманы барларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам таухид, иман, ким ушу ла илаха иллаллахны айтып барган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аларга өзгөчө шапаат кылуучу зат. Ошондой улуу пайгамбар атадан дагы боорукер, энеден дагы боорукер, сиздерге, биздерге Алла Тааланын тарабынан ушундай жашоону таза өткөргөндүн жолун алып келди туугандар. Анда ишенимдер дагы бар, намаз, ибадаттар дагы бар, мамилелер дагы бар, мүнөз дагы бар, жашоо тиричиликке байланыштуу бардыгы бар. Алхамдулилlah, ислам динибиз таза дин, акыркы толук дин, адилеттүү, боорукер, тынчтык дин. Ислам динде Алла субханаху ва таала ушу менен толуктаган асмандагы диндерди Куран менен бардык китептерди Алла субханаху ва таала канча түшүргөн болсо 4 китеп, 4-үнчү толук китеби. Биз Аллага чексиз шүгүр келтиребиз. Алла Таалам ушундай пайгамбар бергенине, ушундай китеп бергенине. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сираты менен, пайгамбарыбыздын өмүр баяны менен, өмүр таржымалы менен, сыпаттары менен таанышуу, пайгамбарыбыздын осуяттарын аткаруу, таалимдерин бекем кармоо, туугандар, адам баласынын оңолуусунун жалгыз нускасы ушул. Дүйнө ахиреттеги бактысыздыктан кутулуунун жалгыз нускасы ушул. Эки дүйнөдө бактылуу болом деген адамга ушул. Мындан башка жол жок. Пайгамбарыбыз бардык бадышаларга дагы үлгү, кулдарга дагы, эркек аял, араб ажам, бардык адамзатка үлгү. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу силер үчүн өтө чырайлуу өрнөк, мисал, үлгү бар. Алла Таала ушундай кылып кереметтүү кылып жаратты. Өткөнкү сабактарда айттык эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаттарын, адеби, мажлистеги. Бүгүн Кудайым буйрса ошонун уландысы Хазрет Хусейн разияллаху анху айтат: мен атам Али разияллаху анхудан сурадым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам чогуу өзү менен отургандар менен бирге аларга кандай мамиле кылат эле, кандай алар менен бауырлашат эле, отурушат эле, сүйлөшөт эле,
Faqala aytdi, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daimal beşir. Peygamber Muhammed aleyhisselam daima manayı jarık, göңүлү açık, жылмайуу жүзүнөн кетпеген эле. Пайгамбарыбыз кабагын бүркөп сүйлөшпөйт эле. Адамды бир кыжалат кылып, көңүлүн түшүрүп, андай сүйлөшпөйт эле. Сахлал хулук. Пайгамбарыбыз мүнөзү жумшак эле, сөзүндө дагы, кыймылында дагы, аракетинде дагы, жөн турганда деле. Мүнөзү жумшак эле. Лайинул жаниб. Тарауы дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пейли дагы, тарауы дагы лейса бифаддин дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лейса хуал бисуил хулук. Жаман мүнөздүү, копол, орой, андай эмес эле. Вала галидин, жүрөгү да катуу, тили дагы катуу, пейли дагы катуу эмес эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жерде дуа кылган. Ya Allah, жаман амалдан, жаман мүнөздөн, жаман каалоодон мени сактагын депчи. Демек жаман амал, жаман мүнөз, жүрөктөгү жаман каалоолордон сактанууну биз Алладан сурап турушубуз керек экен. Алла Тааладан сурап, ya Allah, мени ушу жаман жүрөгүмдө жаман каалоо келбесе экен, ушу бирөөгө мен жаманды каалабайын. Мен жаман амал кылбайын. Тилим менен, колум менен, путум менен жаман амал кылбайын. Мүнөзүм бузулуп кетпесин. Мүнөзүм бузулбасын деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга көңүл бурган. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Инна дина ан-насиха", дин насихат, насаат. Насиха деген не? Насиха деген ирадатул хайр лил ахарин, башкаларга жакшылык каалоонун аты, ушуну насихат деп коет. Насаат. Демек, İslam dinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı kabul alganda Allah'a şirk keltirmeyim deyip arak içmeyim, kumar oynayayım, zina kılmayayım, namaz okuyayım, zekat berem deyip şu menen birge Peygamberimizin her bir Müslümanga jakşılık kalayım degen ant menen kol berişip bayat kıldı ne de? An-nush li kulli muslim. Her bir Müslümanga uadalaşat ele. Her bir Müslümana jakşılık kalaysın bu? Ova, mına, bol deyip. Uşu da beken bolayım. Her bir Müslümanga jakşılık kalooğu, Peygamberimiz kalooğu ant taşat ele. Bayat deyip koyat bunu. An-nush li kulli muslim. Demek tuğanlar, biz gün sayın sağırlap, ya Allah, her bir Müslümanga men jakşılık kalayın deyip durayım. Jamandı kalap taң attırbaylı, jamandı kalap geç gitpeyli. Жүрөккө келет, жаман ой келет, келбей койбойт, сыно келет. Ошону кетирүү, аны жеңүү, аны жок кылуу, ал ойду үстөмдүү болуу, мына ушул мужахид. Мына ушул жихад. Нафсы менен кармашуу, анткени иннан нафса ла аммаратун бису, нафс адамды дайыма жамандыкка буйруп турат да. Жакшылыкка буйрубайт ал нафс. Адамды жамандыкка буйруп турат. Kur'an-ı Kerim'de nafsın 3 türünü aytıp koygan. Birincisi nafs-ı ammara, ikincisi nafs-ı lavvama dep koygan. Lavvama degeni uşul bir jaman iş kılганdan keyit de, beker kıldım da, beker kapa kıldım, beker urdap koyupmun. Şun kılbay ele koyboy dep. Bul jakşı. Keyigen jakşı. Tuğra emes işin moynuna alıp, tuğra emes sözün moynuna alıp, arkasından keyip Gıcalat bolgon bul jakşı nerse bol. Jaman iş kılıp koyup, o jaman işin dagı jaman iş dep esептебеген. Jaman mınal nerse. Jamandı jaman katarı bilgen, jakşını jakşı katarı bilgen. Bul maşallah, bul adamgerçilik bol. Adamda жаңылыш bolot, adamda jaman iş bolup kalat. Bura bilip turat jaman iş kıldım. Moynuna alıp turat jaman iş kıldım. Biri jaman iş kılıp turup oşa jamandı jaman dep bilbey etpayım. Zulumduk kılıp turup zulumduktu jaman eken dep esептебей atpayбы. Бул өтө чоң жаңылыш, өтө чоң кайгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вала сахаб. Вала сахаб дегени ызычуу, тополон, кыйкырган, өкүргөн, бакырган эмес эле да.
мейлі базарда болсын, үйде болсын, көчөдө болсын, маршруткада болсын, кайерде гана болбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кейбір адамдар бар ушундай биле. Кыйкырган, бакырган, өкүргөн андай эмес эле. Андай эмес. Вала ярфа саутаху бис-сиях. Кыйкырып үнүн чыгарбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай эмес эле. Вала фахаш. Пайгамбарыбыз жаман, уят сөз вообще сүйлөгөн эмес, сүйлөбөйт да ал чын. Жөнөкөй адамдын жүрөгүн ирже инчите турган сөз сүйлөбөйт. Демек баарыбыз туугандар ниет кылайлы, иншалла өлгөнгө чейин мен уят сөз сүйлөбөймүн деп. Ниет барбы иншалла? Караңыздар. Биринчи ниеттен башталат бардыгы. Биз биринчи ниет кылайлы. Кээде чыгып кетет, кээде токтоп тур. Биз ниет кылайлы. Андан кийин дуа кылайлы. Я Алла, мен тилимден ушундай жаман сөздөр чыгат, уят сөздөр чыгат. Бирөөнү тилдеген, бирөөнү сөккөн, кээде бирөөнү карга берем, я Алла. Ушу тилимден ушу сөз чыкпаса экен. Анткени ар бир сөздүн таасири бар, ар бир сөздүн орду бар, ар бир сөз жазылат, кыямат күнү таразага тартылат, ар бир сөзгө Алла жооп берет. Акысын берет Алла Таала. Жакшы сөзгө дагы, жаман сөзгө дагы. Ошон үчүн биз биринчи ниет кылайлы, анан кошо дуа кылып, анан кичине аракет кылып коелу, болду. Бирөө көп сөгүнсө азайтсын, акырын бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жамандап тамакты дагы жамандап айтат эле. Инсанды го инсан, нерселерди дагы жамандабайт эле го. Айыптабайт эле. Мына азыр келет атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вала айяб дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айыптабайт эле. Инсанды дагы, айванды дагы, тамакты дагы айыптабайт эле. Айыптабайт эле. Мисалы сиздин айыбыңызды айтсам сизге жакпайт да. Мен айым айтсаңыз мага деле жакпайт да. Карачы, адамдын кадырын, адамдын баркын канчалык Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барктайт эле, даражалайт эле, сактайт эле да. Демек айыптабайт эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Тилден уят сөз чыкпайт эле уят сөз. Кээ бир адамдар көнүп калган, ар бир сөзүндө уят сөз кошуп сүйлөйт да. Сөгүп сүйлөйт, уят сөз жок. Биз туугандар тилибизден мынакей. Эмне үчүн сабак алып атабыз? Эмне үчүн мечитке келип? Пайгамбарыбыздан бир нерсе үйрөнүп кетейин, бир нерсе алып кетейин. Мейли бир күндө 10 жолу сөккөн болсо, маны азайтсынбы 5 жолу, 3 жолу. Бир учур келет тилине сөкпөй эле калат. Анча мынчада бир ай, бир жылда бир адаш чыгып кетсе, ага тооба кылып, истихбар кылып, я Алла, ушу тилимен жаман сөз чыгып кетти, өзүң кечиргин я Алла. Дароо тообага. Тообаны кечиктирбеш керек. Шашыла турган нерсе бул тооба. Вала мушах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сараң эмес эле. Сараңдыкты жаман көрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баалуулук алып келген берешендүүлүк, жоомарттык, баатырлык. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Адамзаттын эң берешени Мухаммад алейхиссалам болгон. Пайгамбарыбыз жок деп айткан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айда берешендүүлүк күчөп кетет эле. Ибадат күчөйт го, сыпаты күчөйүп кетет эле да. Дуасы күчөйүп кетет эле, этикаф күчөйүп кетет эле, Куран күчөйүп кетет эле. Рамазан айга келгенде берешендүүлүк күчөйүп кетет эле. Катуу тез шамал бар го, андан дагы берешендүүлүк ачылат эле дейт. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мушах эмес эле. Кээ бир нусхата келет, вала маддах, вала маззах дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нерселерди аша мактабайт эле. Дүниянын нерселерин мактабайт эле. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой эле көп тамашалашпайт эле. Бисмилла. Көп тамашалашпайт эле. Өзүнүн чеги менен тамашалашчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамашасы бар. Бирок биздикиндей тамашалап барып, айыптап, урушуп кетип, ачууланып, капа болуп, анан кийин таарынышып кетип, ошо бойдон сүйлөшпөй, жарашпай, жок. Андай тамашалабайт эле. Биздин тамашада адамдын абирине кол салып коюп атпайбызбы, аны кичине кордоп коюп атпайбызбы, үстүнөн маскарлап коюп атпайбызбы, бирөөнүн алдында уят кылып коюп атпайбызбы. Биздин тамаша ал тамаша эмес ал. Андай болбойт. Тамаша ушундай болсо, чынга жанаша болсун.
Бирок ошол эле кезде экинчи адамдын абийири сакталыш керек. Тамашада абийир сакталыш керек. Тамаша деп коюп анан кийин бул жактан кордой берсең, жок, ал болбойт ал. Ятагафалу амма ла яштахи. Каалабаган нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү бекапарлык алып коет эле, көз жумуп коет эле. Субханалла. Имам Ахмад рахимахулла айтканы, кулк мүнөздүн 10дон 9-у көңүлгө бурбай, көңүлү албай, көз жумуп коюуда деген да, тагаффул. Бирөө бир сөз айтты сизге, бирөө бир иш кылды, ошого көңүл бурбай, көрбөгүмүшкө салып коюңуз, укпамышка салып коюңуз, билмемишке салып коюңуз. Кулк мүнөздүн 10дон 9-у ушуда экен да. Ар бир нерсесине эле карап турсам, эмне үчүн мындай дедиң, эмне үчүн мындай болуп калдың? Анда жок. Мына көрдүм ошо туура эмес нерсени кылды. Бирок көрмөмүшкө салып коюң. Балаңыз, аялыңыз тияк бияк туура эмес. Бирок жалпысын айтканда бир учур келип калганда, ага именно эмес, жалпысын айтып коюң дейт да. Караң кана. Бир нерсе сиз тууралуу бирөөсү айтты. Туура эмес сөздү айтты. Мен укпамышка салып коюм. ولا يؤس منه راجيه ولا يخيب فيه. Allahu akbar. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен сүйлөшкөн кишилер үмүтсүз болбойт эле. Пайгамбарыбыз адамды үмүттөндүртөт эле. Ооруп аткандарды дагы, проблемага баткандарды дагы, балалуу боло электер, ар кандай адамдар проблема. Бардыгын үмүттөндүртөлү. Үмүтсүз кылбайлы. Кандай күнөөкөр болуп кетсин, Алланын мээриминен үмүтүн үздүрбөйлү. Үмүтүн үздүрбөйлү эч качан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир адамдын үмүтүн көтөрөт эле да. Кандай болгон жагдай? Баары жакшы болуп кетет. Баары жакшы болуп кетет. Субханалла. Өзгөчө ата энелер, балдар эгерде убагында жакшы тарбияга көңүл бурбай койгондуктан кичине бузулуп кеткен болсо, үмүттү үзбөш керек. Аларды акылы үрбеш керек, карга үрбеш керек. Ушуну тарыхта өткөн канчалык бузулуп, ичип, аябай жаман болуп кеткен чакканда дагы Кудай кааласа менин балам да адам болуп калар деген энелерчи. Менин балам да адам болуп калат, көрөсүңөр деп. Болбосо, ушундайлар биз билебиз. Апасын мас болуп чачын жулган, апасын келип урган, тамак ичип кайра ыйлап, ичкен адам билесиздер го. Азыркы Кудайга шүгүр, алхамдулилlah таала бул кесепеттүү жаман ушу арактан үммөттү алхамдулилlah бизди Кыргызстандын көбүн куткарып, Кудайга шүгүр. Жаштарыбыз өзгөчө, аял, келин, кыздар өзгөчө. Болбосо мас болуп калган аял жаман тооба кылдым. Үйүнө жетпей эшикте тоңуп калгандар канча эле. Авариянын эсеби жок эле, ичип алып сайышкан, пычакташкан эсеби жок эле. Кандай кылды Кудайым сактаган. Себеп пайгамбарыбыз айткан да бул. Шырбул хамр расы кулли хатая, бул арак ичүү билесизби? Бардык катанын башы булчу. Бардык күнөөнүн башы ошол жерден башталат бул. Алхамдулилlah, Алла субханаху ва таала сактап, акыл эс жайында мухамаратыл акыл деп коет. Хамыр деп аракты эмне десе, адам мухамара дегени басып калат. Адамдын акылын жаап коет. Всё, акылы жок болгондон кийин бул айван. Бул уже айван. Акылдуу академик, акылдуу профессор, акылдуу киши болчу. Арак берип кой дейм, карап тамашалап отура берем буну. Акыл кана. Сүйлөгөнүн кара, басканын кара, күлгөнүн кара. Өзү ажаткана барып келе алабы? Үйүн таап жете алабы? Акыл кайкы кетти, акылга. Ошо акыл түз бастырып аткан болчу. Акыл нормально сүйлөттүрүп аткан эле. Ошо акыл жакшы нерсени угуп, өзүн контролдоп аткан эле. Ал кетти, өлдү же. Акыл менен адам, акыл да, Акыл жок болсо каяктан? Демек, кандай болбойлу? Үмүт менен иншалла жакшы Алладан үмүт кылайлы. Бардык үмүттү үзүп, бир үмүттү калтырайлы, Алладан үмүт кылайлы. Ошол жоктон бар кылганбы? Ошол бардыгын бере турган ошол Алладан үмүткө. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да үмүт үздүрбөйт эле эч кимден. Жана максатсыз да кылдырбайт эле дейт. Так, када тарака нафсаху мин саласин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 нерседен өзүнүн нафсын таштаган. Кайсы десе алмира, жаңжал, вал икстар, икстарлык анам көп сүйлөгөндөн,
Вама ла яни пайдасыз да. Ушул нерсени үчөөнү таштаган экенмин. Мен болду, мен жаңжалдашпайм, көп сүйлөбөйм, бекер иш менен алектенбейм. Бүттү. Деп үч нерсесин таштап салган экен. Үч нерседен. Жаңжалдашпайм. Ушунчалык жаңжалдашканга сиздин кызыктар болсоңуз, анда коолу салама, ассаламу алейкум, аман болуң деп бол. Мен ага убактым жок. Эмне үчүн? Жаңжалдашканда жүрөк сөзсүз катыйт. Жаңжалдашканда катыйт. Пайгамбарыбыз айтты: "Ман таракал мира ва хува мухиққун буния лаху фи вастил жанна." Ким жаңжалды таштаса, акыйкатта туруп болсун да, ага бейиштин ортосунан кан сарай берилет деди. Бейиштин ортосунан кан сарай алгыңыз келсе, жаңжалды таштап коюңуз. Жаңжалды таштап, акыйкат сиз тарапта болсо дагы, бул тарапта жөн эле жаңжалдашып аткан жери жок. Акыйкат тарапта болуп туруп дагы, койчу, теңелип не кылайын эми? Ошондойго пайгамбарыбыз айтат: "Мен кепилдик берем, бейиштин ортосунан бир кан сарай алып берем" дейт. Кан сарай алып берем дейт. Ал эми мантарикал кадиба ау кидба, ким жаңжал эмес, жалган сүйлөөнү таштаса, валау кана мазихан, тамашалап болсун жалган сүйлөгөндү таштаса, ага бейиштин четинен кан сарай алып берген кепилдик берем дейт. Оман хасана хулуқуху, кимдин мүнөзү чырайлуу болсо, мүнөзү чырайлуу, машалла, жөнөкөй дагы, кичпейил дагы, боорукер дагы, сабырдуу дагы, шүгүрдүү дагы, баатыр дагы, бардык жана мүнөзү чырайлуу болсо, ал бейиштин эң чокусу кан сарай алып бергенге кепилдик берем дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн бизди ушуга кызыктырып атат? Жалган сүйлөгөнгө кызыктырып атат, жаңжалды таштаганга кызыктырып атат. Жаңжалды ташта, талашканды, жакалашканды ташта, мынакей бейиштен кан сарай ала бер. Ага мен кепилдик берем дейт. Жалган сүйлөгөндү ташта, жалган сүйлөгөндү чындап, атайлап жалган сүйлөгөнгө ал өзүнүн ордунда, тамашалап дагы жалган сүйлөгөндү ташташ керек. Тамашалап жалган сүйлөп койбойсуз го, ошол дагы керек эмес да. Так. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Вама ла яни" бекер сөздү. Үчүнчү, "Ва таракан нас мин салас." Адамдар үч нерсе таштады. Неден? Кана ла ядум ахад ва ла яибу. Пайгамбарыбыз бирөөнү да жамандабайт эле, бирөөнү да айыптабайт эле. Ва я ятлубу ауратаху, бирөөнүн айыбын аркасынан түшпөйт эле. Айыбын издеп аркасынан түшпөйт эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ушуну айыбын издейинчи депчи, айыбын чукуйун деп андай болот. Ва ла ятакалламу илля фима раджа савабихи. Пайгамбарыбыз сүйлөсө, сообун үмүт кылган сөздү гана сүйлөйт эле, кайсы сөздөн сооп жок болсо ал сүйлөбөйт эле. Кайсы сөздөн сооп болотпу, ошол сөздү сүйлөйт эле. Кайсы сөздө сооп жокпу, аны сүйлөбөйт эле дейт. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сизге бизге кандай деген нерсе алып келди. Бир нерсени угайлы туугандар, билейле, түшүнөйлү. Биз жашоо өткөрүү үчүн келген эмеспиз, жашоону өткөрүү үчүн келген эмеспиз, Биз жашоону куруу үчүн келгенбиз. Өткөргөндө мына айвандар деле өткөрүп атпайбы? Алар деле жашоосун өткөрүп атпайбы? Эптеп эле жашоо өтсүн, күн өтсө эле болду, түн өтсө эле болду. Жок. Биз мээнет үчүн жаралганбыз. Лакад халакнал инсана фи кабад. Аллах Кур'анда айтат, инсанды биз, чындыгында инсанды биз кабад, машаккатка жаратканбыз, мээнетке жаратканбыз. Ар бир инсан каалай каалабай мээнет кылат. Мээнетинин натыйжасында бактылуу же бактысыз болот. Пайгамбарлар алып келген мээнеттин аркасында түшкөн болсо бактылуу, болбосо ал бактысыз. Бу дүйнөдөн кичине пайда көрүшү мүмкүн. Ва таматтау калила. Бир аз жыргап алгыла мейли. Тия кандай болуп турат? Ахирети кандай? Урматтуу туугандар, демек биз жашообузду курайлы. Кантип курайлы? Күн сайын жакшы амалдарды кылып курайлы. Жакшы сөздөрдү, жакшы амалдарды, жакшы ниеттерди, башкаларга пайдалуу болуп жашаганды биз курайлы. Ушу дүйнөдө туруп ахиретибизди курабыз, дүйнөбүздү да курабыз. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу маселеде эмне деп атат? Пайгамбарыбыз "Ва таракан нас мин салас", адамдарды үч нерседен таштап эле койгон. Кандай? Ла ядум ахад, бирөөнү жамандабайт эле. Яни ла яибу, ал бирөөнү пайгамбарыбыз айыптабайт эле, бирөөнү ушактабайт эле. Так, экинчиси "Ва ла ятлубу ауратаху", бирөөнүн артынан кемчилигин издеп түшпөйт эле.
айыбын чукулабайт эле, аңтарбайт эле барып туруп. Пайгамбарыбыз бир хадисте өтө катуу айткан, эскерткен үммөтүнө. Пайгамбар сүйлөгөнү вахий, Алла жүрөгүнө салат эле, ошону сүйлөйт эле. Өзүнүн напси каалоосунан сөз сүйлөгөн эмес. Вама янтику анил хава ин хуа илля вахий юха. Билип коюң, кудайлык кабарларды гана сүйлөгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Не дейт? Кимде ким бир мусулмандын айыбын аркасынан издеп, ошонун абирин төгүш үчүн түшкөн болсо, угуп алсын. Эртеби кеч Алла анын аркасынан түшөт. Алла анын абирин ушундай ачат, үйүндө отуруп шерменде болот. Үйүндө телевизордо отуруп көрүп шерменде боло бересиң, өзүң көр. Телефонун алып, үйдө отуруп туруп, узабайт. Бүгүн кичине неме болушу мүмкүн? Бир айбы, бир жылбы. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын айтканы бул эки болуп чыкпайт эч качан. Эки болуп чыкпайт туугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям наоборот бир мусулмандын айыбы ачылып калса андан уялат эле, айыбын жашырганга буйрат эле. Айтат эле пайгамбарыбыз мындай деп: "Ман сатара муслиман, сатарахуллаху фид дуня вал ахира." Туган ар бирибизде айып бар. Кимде ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Алла анын дүйнөдө дагы, ахиретте дагы айыбын жашырат. Сиз каалайсызбы сиздин айыбыңыз дүйнөдө дагы ачылбасын? Ахиретке барганда апаңыздын алдында, атаңыздын алдында, аялыңыздын алдында, балдарыңыздын алдында, кыздарыңыздын алдында жашырып койгон айыбыңыз барбы? Билесиз өзүңүз, туурабы? Ошон ачылбаганды каалайсызбы? Ооба, анда бул дүйнөдө бир мусулмандын айыбын жашырып жүрүң. Бул дүйнөдө бир мусулмандын айыбын жашырсаң, ушул хадиске амал кылып, эртең айта аласың: "Я Расулуллах, Алланын элчиси, сиз айтпадыңыз беле? Бир мусулмандын айыбын жашырса, Алла анын дүйнөдө да ахиретте айыбын жашырат." Мен жашырдым эле, бул жагы эми. Пайгамбарыбыздын уадасы. Ошон үчүн иншалла карап туруп, бири-бирибиздин айыбыбызды издеп, ачып, шерменде кылып, туган ал менен абир таппайсың. Античип айтам, абир таппайсың. Соо эмес, толуку күнөө аласың. Анын айыбын сен бирөөнү тапсаң, Алла онун билет. Онун тапсаң, Алла 100-ün билет. Бирок Алла субханаху ва таала ошол айыпка мындай кылып издегенге караганга неме кылган эмес эле. Наоборот, ошон айыбы болсо, чыныгы сен инсан болсоң, адам болсоң, мусулман болсоң, ошол айыбын жойгонго кичине бир аракет кылбайсың анда башка жол менен. Кандай жол менен? Аны абирин шерменде кылуу жолу менен эмес. Чай бер, тамак бер, белек бер, жалгыз бетине айт. Элдин баарында эмес. Мен ошол айыбынан адамдарды сактайын деп атасың. Бул аферист, бул мошенник жана башка. Токто, анда иншалла бетме-бет. Ал жолу бөлөк эле го, аны токтото турган, аны оңдой турган жолу бөлөк эле го. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө чыныгы инсанчылык болсо. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва ла ятакалламу фима илля фима раджа савабихи." Пайгамбарыбыз бир сөздү дагы сүйлөбөйт эле, бирок сүйлөсө анын сообун үмүт кылган сөздү гана сүйлөйт эле. Демек, туугандар, ар бир сөзүбүздөн сооп үмүт кылайлы. Ар бир сөзүбүздөн эмне үмүт кылайлы? Сооп үмүт кылайлы. Мен мисалы сизге салам берсем, ассаламу алейкум дедим, ушудан сооп үмүт кылам. Алла мага сооп берет. Эки мусулмандын башына кой, жакшы болгулачы, урушпагылачы. Бу дүйнөдө азыр эле жашайбыз го эми. Кичине кемчилдик бар дейм. Көз жумуп кой, кечирип кой. Ушудан мен сооп үмүт кылам, эки мусулмандын башын бириктирип атам. Сооп үмүт кылам. Бирөө сурап калды: Кашкарий мечит каякта, же центральный мечит каякта? Мен айтам, оң жакка барасыз, сол жакка барасыз. Ушуга мен сооп үмүт кылам мен буну. Макулбу? Демек, Куран окуймунбу, тилимен кандай гана сөз чыксын, мен сооп үмүт кылайын. Не кылайын? Сооп. Атаңызга жакшы сөз сүйлөңүз, сооп үмүт кылыңыз. Апаңызга жакшы сөз сүйлөңүз, сооп үмүт кылыңыз. Алладан сооп үмүт кылыңыз. Аялыңызга, бала чакаңызга бир жакшы сөз сүйлөңүз барып. Алладан сооп үмүт кылыңыз. Ошоңузга сооп берет Алла субханаху ва таала. Пайгамбарыбыз демек, кайсы сөздөн сооп үмүт болсо аны сүйлөбөйт эле. Тавил ислам көп унчукпай эле турат эле, сүйлөсө төлкө ошо соопко.
La yatakallem illa fima yatawaqqa savabuhu indallah, Allah Ta'ala'nın aldığında. Likavnihi matluban şer'an, antkeni şariatта uşu talap kılgan. Şariat bizi uşunu talap kılgan. Birinciden payga şariatта ne dedi? Жақшы söz söyle, жаман сөздү ташта. Так. Жақшы сөздү söyle, бирок эмне үчүн söyle? Allah'ın razıçılığı için, Allah'dan soğuk ümit kılıp söyle. Oşunda gana bizge soğuk berilir. El maqtasın, men жақсы söz söylep atam. Bирок el maqtasın, el görsün, el bilsin, o el kıyın desin. Buga soğuk çok. Demek bu jaka koşumça Allah'dan soğuptu ümit kılуу uşu niyet boluş kerek eken da. Ve iza tekellema adraga julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim tayr. Fa iza sakata tekallamu. Peygamberimiz söylөгөндө sahabalar ушундай тынчтанып турат эле. Эгерде бир чымчык баштарына келип консо, учпай тургандай. Эмне үчүн? Чымчык ол кыймылдаганга башына конбойт да. Туурабы? Столбонун үстүндө конот да чымчык. Эмне үчүн? Кыймылдабайт да ал. Sahabalar ушундай кыймылдабай турат эмне дейт? Кээ-бир субханалла, сахаба, кээ-бир табииндер намаз окуп рүкү кылганда чымчыктар келип конот эле дейт. Рүкү кылып ушунча узакка чейин рүкү, чымчык ойлойт экен да, бул столбо окшойт депчи. Дөңгө туруп калган, кыймылдабаган. Үстүнө келип конуп алат экен да. Мынандай рүкү, мындай саждалар. Аллах акбардай болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында турган сахабалар ушунча тияк бияка эмес, тынч отурат эле, алардын баштарына чымчык тургандай. Качан пайгамбар унчукпай калганда анан сүйлөшөт эле. Мына адеп. Жөндөн жөн эле пайгамбардын алдында талашып кетишпейт эле. La yetenaza'una indahun. Hadis. Biri menен adepsizlik kılıp talашып кетишпейт эле. Пайгамбарыбыздын сөзүн угат эле. Мына сахабалар буга өтө көңүл бурчу. La yahtasibuna indahu sallallahu aleyhi ve sellem fil hadis ve la yunazi ahaduhum fil akhar fi tanawul hadis. Söz alganda talaşıp ketip, söz jarышып ketip, бул сүйлөп атса, бул капталынан чыга калып, бул жагынан чыга калып, жок андай эмес эле. Мени бирөө сүйлөп атат, угайлы. Бүттүбү? Эми бул сүйлөсүн, бул угуп койсун. Бири-бирин сүйлөгөндө мүмкүнчүлүк берип, жаш болсо дагы анан сөзүнө көңүл да буруп коюш керек. Кээде мындай го. Көбүнчө тойдо, жакшылык жамандыкта, бир чогулуш жыйындарда бул сүйлөп атат. Укпай эле койду. Бул менен сөздү баштай берди. Я. Эми бардыгы жыйынга сүйлөп атат, бул сүйлөп атат. Бул буну урматтабаган, буну кадырлабаган, бул текеберликтиники да. Хак неле? Буну сөзүн угайлы. Болбосо токтоп, жосо ушу уруксат берди, чыгып кет, башка сөз сүйлөй бер. А бир мажлисте сөз болуп атса, нар жакта шыбырлашып өзүнчө сүйлөгөн жакшы эмес бул. Бул маданият. Бул урмат бул. Wa man takallama indahu ansatu lahu. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында сүйлөсө, унчукпайт эле хатта юфрак пайгамбарыбыз башлаганга чейин хадису индаху хадису аввалухум. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадису индаху хадису аввалихим. Пайгамбарыбызга ким алдын келсе, ошол биринчи сүйлөйт эле. Бир мааниси ушул экен. يعني أن الذي يتقدم في الكلام أولا من أهل المجلس هو أولهم مجيا ثم على الترتيب giyin anan giyin деп. Mesela mına üçü oturup söylüyorsa taoz, bu söylüyor otat. Tiyaktan geldi, ağa ikinci, andan giyin gelgen, ağa üçüncü, ire demin. Biri hurmatlapçı, akısı menen. Tak. Bu bir. İkincisi hadisu avvalihim manisi afdaluhum dinen ve a'dahum takva. Kim dinden beken bolsa, oşolorgo süylөгөнгө birinci berilет эле сөз дейт. Алар birinci süylөйт эле дейт. Yadhaku mimma yadhakuna minhu ve yeta'accabu mimma yeta'accabuna minhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar gülgöndө bul деле gülөт эле. Peygamberimizге жаккан sahabalara birisi жакса, ага деле Peygamberimizге ошо жагат эле. Эмне үчүн gülgөнү деле? Алардын көңүлүн алуу үчүн, көңүлүн көтөрүү үчүн, жана жакшы мамиле кылуу үчүн, жүрөктөрүн тартуу үчүн ушу максатта ушундай кылат эле дейт. Wa yaqulu aytat эле: "Ида раайтум талиба хажатин фарфидуху." Эгерде бир кажети бар адамды көрсөңөр, анда силер ага жардам бериле кажетин бүтүргөнгө дейт эле. La yaqbalu sana illa min mukafiin. Пайгамбарыбыз мактоону кабыл албайт эле.
мактоону кабыл албайт эле. Бир гана ошо ихластуу адамдар эгерде айта турган болсо, аны макул эле. Бирок тилинен мактап, жүрөгүнөн башка, тили бөлөк, жүрөгү бөлөк, андай мунафык эки жүздүүлөрдөн мактоону кабыл албайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабыл албайт эле аны. О, мындай деп көтөргөндө болгон, бирок пайгамбарыбыз жок. Пайгамбарыбыз ушундай айтат эле. Мени Юнус ибн Шатта ошого дагы, жосо Иса алейхиссалам, жосо Муса алейхиссалам, ошолордон жогору койбо дегила дейт эле мына пайгамбарыбыз. Болбосо өзү жогору, бийик, шек күмөнсүз, талашсыз. Бирок ошондо дагы жөнөкөй пайгамбарга дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын имамы, анын дагы пайгамбары керек болсочу, бирок айтат эле мени ага жогору койбо. Бир жерде айткан: Ана саййиду вулди Адам, вала фахра. Мен адам баласы мырзасымын. Бирок мындай керсейбей, фахырланбай, бул деп фахыр кыйынсынбай. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөнөкөйлүгү менен. Христиандар кандай кылышты? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: силер мени мындай улуулап, христиандар Иса пайгамбарды улуулап, Кудайдын баласы кылып, андан ашып Кудай кылып алгандай, мени андай улуулабагыла деди. Айткыла, Алланын кулу, Алланын элчиси деп. Алланын кулу, Алланын элчиси деп. Алланын кулу, Алланын элчиси. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мадах, мактоону, сана, алкышты. Биз бүгүн күтөбүз го, ошо мени мактап койсо экен бирөө деп. Акча беребиз го, мени мактап кой деп. Тоба кыл деп. Кээ-бирлери бар ошо, акча берет ата, ошо мени мактап кой депчи. Уят деп. Эми андыра туура түшүнсөк болот эми. Деңгээл ошол болсо эмне кылат эми? Өзүнүн акылына жараша иш кылат да, туурабы? Аны деле неме кыла берген болот. Бирок биз билели, таксырлар. Биринчиден мени мактап кой. Анан тыйын берип мактатып, анан бирөө мактаса ошо жагып, мактоо баарына жагат деп коебуз го. Мактоо баарына жагат деп. Жок туугандар. Субханаллах. Алла субхана ва таала негизи Алла мактасын. Кылбаган ишке мактоону күткөн, эңсеген Алла таала буну жамандаган Куранда. Кээ-бирлер бир ишти кылбайт дагы, ошого кожоюн болуп чыга алат. Автор болуп алат. Орустардын бир сөзү бар: у победы много авторов дейт. Жеңиштин кыйналып калганда анда эч ким жок да. Же тияк-бияк болуп калсачы, жеңилип калса, чана менен кетти деп айтпайт да. Бир иш ийгиликтүү бүтүп калдыбы, ошонун мына мен айтып койдум эле да, анан бар башталат эми бар. Мен мындай деп койдум эле, мен мынтип койдум эле, кече эле айткан болчумун өзү деп бардыгы башталат да анан. Жок, туугандар, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таалим тарбиясынан пайгамбарыбыз мактоо күтпөйт эле, биз да күтпөйлү. Эгер да мактап калса, рахмат, Алла разы болсун, болду. Бирок бул мени мактасын деп күтүү өзү жаман нерсе бул. Махлуктан мактоо күтпөйлү. Алла бизди мактасын. Ушу сүйкүндүү кулум мына. Кулчулдукту аткарып аткан кулум ушул. Алла бизди мактасын. Бирок биз адамдарды биз мактайлы. Бизге келген буйрук адамдарды мактайлы. Так, мен макташым керек. Бир, башкаларды мен макташым керек. Ошол эле кезде башкалар менин мактауымду мен күтпөйүн. Мына бизде принцип ушундай болуш керек. Бул мени мактасын, бул мени жок. Алла разы, рахмат. Кокс жакшы сөз айтып койсо рахмат. Бирок мен мактайм, бул макта, машалла. 5 вакыт намазым эшит келет. Сабакка дайыма катышат. Машалла, бул зикрин таштабайт, Куранын таштабайт. Аллаху акбар. Бала чакасына дайыма карап, багып, машалла, мээнеткеч. Саар иштейт, машалла. 5 вакыт намазын да окуйт, ишин да кылат. Студент мектебинде окуйт, тиягына институт, университетинде окуйт. Алла разы болсун. Апасына дайыма карап, путу колу массаж кылып кызматында. Карачы. Мактай турган жол толтура. Жүзүндө эмес, артынан мактайлы. Бир. Артынан мактайлы. Артынан мактаган миңдеген ибадаттан да сообу жогору. Артынан мактаган. Анткени бул жерде жүрөгүбүздүн биримдиги турат. Ошон үчүн кимди жаман көрсөңүз, анын мактаганды баштаң дейт. Кимди жаман көрсөңүз, мени баштаң? Нафс каалабайт бирок.
Nafs каалабайт, жаман кыйналат да бу. Көбүнчө аялдар да. Жаман кыйын да. Эркектер коюп кичине эптеп-септеп бир нерсе болот ана. Аялдарга ой. Эки чоң эми абройлуу киши кичине келишпей калды да. Элдештирип коелу деп аракет кылып ошо 2015-жылы анда муфти элем. Анан кийин экөөнү антсем болбойт, мындай кылат, анан кийин ошо сөздөн сөз чыгып анан мындай. Сиздерден сураныч мындай кылыңыздар. Сиз буну мактаңыз. Сиз буну мактаңыз. Кыйын да кыйын. Кайерге болсо жыйынга барасыз го. Жамандаганга уже токтотуш керек аны. Ансыз биз башыбыз бирикпейт. Азыр эгерде ийгилик, жакшылыкты кааласак, шайтанды нааразы кылганды кааласак, Алланы разы кылганды кааласак, анда сиз буну мактаңыз. Сиз буну мактаңыз. Мактаңыз. Мындайда берешенди мактабагандык сараңдык дейт. Берешен жомарт, машаалла, мечит салды, медресе салды, көп жакшылыктарды кылып атат. Биз жүрөгүбүздө аны мен кылган жокмун. Дагы эле ошону мактап койгонго дагы жүрөк болбой атат да. Башка бирөөнүн кылганын да мактаганга да жүрөк болбойт да. Ичи тардык да бул, сараңдык да булчу. Ошон үчүн берешенди мактабагандык мекен? Сараңдык. Сараңдык туган. Андай кылбаш керек. Алхамдулилlah, жок учурунда мактаганды макташ керек. Мактага ылайыктууну макташ керек. Бирок аша чаппаш керек. Деп бул жака салып беребиз да бизчи. Мынанча эле кылган эми, совсем өтө эле да алар. Алдагы болбойт, шариятта алдагы болбойт. Алдагы болбойт. Аша чабыда болбойт. Канча болсо, mesela ошончаны макташ керек, айта билиш керек да. Аллахым кабыл кылсын так. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына аятты айтып берейин. Инналлаха таала дамма ма юхиб ай юхмада бима лам яфал. Кылбаган ишине мактоо күткөндү, мактоо эңсегенди Алла таала жамандаган муну. Сен кылбаган ишиңе тим боле, кылган ишиңе дагы мактоо күтпөшүң керек эле. Өзүчө чын-чынына келгенде. Кылбаган ишиңе кантип мактоо күтөсүң аны? Allah Teala ayet Kur'an'da la tahsabannallezine yefrahuna bima atav ve yuhibbuna an yuhmadu bima lam yef'alu. Sen Allah'a berilген нерсеге кыйынсынып, жана жакшы көргөн нерсе. Нени жакшы көрүшөт экен? Кылбаганына мактоо алганды жакшы көрүшөт экен да. Кылбаган нерсесине мактоо алганды жакшы көрүшөт. Мени мактасын деп. Несине мактасын? Бир ишти ал кылган жок аны. Allah subhanahu wa ta'ala буларга эскертип берген, мындайлар жакшы эмес, акыбети жакшы менен бүтпөйт, жанчыдагы сазап бар тиякта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сукут ун чыкпаганы боюнча Хусейн разияллаху анху айтат, атаман сурадым Али разияллаху анхудан. Кайфа кана сукутуху саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыздын ун чыкпай койгону кандай эле деделеп айтты. Кана сукутуху ала арба. 4 нерседе болот эле дейт. Al-hilm birincisi. Hilm degeni jumşaqlıqda. Kötöründүүлүктө. Al-hadar ve taqdir ve tefkir. Ehtiyatlılık. Ve taqdir. Taqdirde manisini beriptin. Fi tasviyatın nazar bardığına tegiz qarooda. Bardığına tegiz qarayt ele. Ildı öde kılbayt. Tafkir oy жүргүзө, tadabbur oy жүргүзүүдө дейт эле. Ал истимаа байнан нас адамдардын ортосунда сөзгө ой жүргүзөт эле, карайт эле, көрөт эле. Пайгамбарыбыз да өзгөчө жумшактык менен, сабырдуулукта эч бир нерсе пайгамбарыбызды ачуулантыра албайт эле. Эч бир нерсе ачуулантыра албайт эле. Пайгамбарыбыз өзүнүн болгон илимин, тажрибасын, күчүн, акылын, сөзүн үммөттү оңдоо үчүн сарптаган. Şu адамдардын оңолсо экен депчи, ошон үчүн сарптаган. Эми жалпы пайгамбарыбыздын адептерине келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям олуттуу, токтоо алып жүрөт эле өзүн. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ашаддан нас ва қаран.
Вақар деп ошону айтат. Өзүн токтоо кармап жүргөнү. Өзүн олуттуу кармап турган. Ва а'дахум адабан. Алардын эң адептүү улуусу эле. Абу Дауд шарифте келет, Хариджа ибн Зайд Ансари радиаллаху анхудан риваят, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ауқара нас фи маджлисихи ла якаду юхриджу шай'ан мин атрафихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жиында отурганда, олуттуу отурчу, серьезный, ошол эле кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан эч бир нерсе чыкпайт эле дейт. Кандай десем, оозуна бир шилекей, мурдунан жосо куюлган, жимкирик, алымдар мына деп айтыптыр. Мин бузаки фамихи, мухата анфихи, катаза жосо тырмагын, мынандай нерсеси жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай тазалыкка көңүл бургандыктан, өткөндө сабактарда айтканбыз, дайыма мисвак колдонот эле. Ушунчалык мисвак түгүп, дүйнөдөн кайтып атканда да акыркы амал мисвак болуп кетти го. Мисвак менен ушунчалык карайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн денесинен эле ушун табий Алла Таала ушундай кылып койгон, денесинен жыпар жыт чыгып турчу. Ошентсе дагы атыр себингенди Пайгамбар жакшы көрөт эле. Атырды айтып эле, атыр боюнча белекке, атыр боюнча себингенге, мусулмандарга канча рахат жетсе, ошонун соогун алганга. Биз мисалы мечитке келип атабыз го. Мечитке келгенде эле бир топ ниет кылып коюп келсек болот экен да. Мен шам окуйм, мусулмандарды зиярат кылам, илим аламын, илим колумдан келсе башка берем, мусулмандарга рахат, жыпар жытты себинип алып, мусулмандарга рахат жеткирем. Мусулман кегде бир кайсы мусулман кажети болуп калса, аны бүтүрөм, мусулманга салам берем. Бир эле мечитке келгенде бир канча ниетти кылып койду. Кет. Ибн Мажада келет, Исмаил айтат, дахална алал Хасан. Biz Hasan razıyallahu anhu'a girip bardık hele. Bu Hasan Basri iken. Hasan Basri iken. Na'uduhu hatta manana bayt faqabada rijlay. Ziyaret kılıp barganmız deydi. Barsak üyünlü adamlar толтырарken. Bardık hele iki butu mınday tartıp aldı. Emi oşol Hasan Basri rahimahullah aytat, biz dağı Abu Hurayraga barsak, Abu Hurayra'nın üyünde ziyaret adamlar köp kelgen eken deydi. Iki butu sunup oturgan eken. Урматтап, алар келди, кишилер кирип келди эле, эки бутун тартып алды дейт. Алла айтат, Абу Хурайра разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө кирдик эле, пайгамбарыбыз жаткан болчу дейт, жан баштап. Качан бизди көргөндө бутун тартып алды. Жата берген жок да. Салам алейкум. Жок, бутун тартып урматтап, анан жан баштап жаткан. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Иннаху саятикум аквамун мин ба'ди ятлубунал илм фарахибу бихим ва хайюхум ва аллимухум" dedi. Keyin aytdı. Menen keyin ушундай бир коом силерге келет. Алар илим талап кылып келет. Ошондо илим үчүн келдиби? Аларга кош келдиңиздер. Кош келдиңиздер деп тархип айтып койгула дейт. Жана аларга саламдашып, аларга илим үйрөткүлө dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улууларды урматтоо боюнча сөздө сураганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сый катары жана ар бирин мертебесин, дин даражасын урматтоо, аларды сактап, улууларды урматтайт эле. Бухари шарифте келет, Сахл ибн Аби Хасмадан риваят, бир топ кишилер пайгамбарыбызга келди дейт. Жа Абдурахман ибн Сахл дейт. Ибн Масуд разияллаху анху балдары келди дейт. Бир топ кишилер келди дейт. Факолу, алар келип анан айткан экен: "Я Расулаллах, биз Хайбарга бардык. Ал жерде ушундай немелерди таптык. Бир арабыздан бирөө өтүп кетти эле, аны барды зиярат кылдык" дейт. Ошол жерде Абдурахман сөздү баштады эле. Ал кичинекей болчу да. Ошо коомдон эми жаш болчу дейт. Кичинекей жаш болчу дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Каббир" деди. Улууга сөз бер деди. Демек, мына жерде коомдон бир жаш бирөө сүйлөп атса, анын аксакалы бар экен, аксакалдарга сөз бер деди. Ана Пайгамбарыбыз "Ябдаул акбар", улуудан баштайт эле. Ал-кибра, улуудан деп айтат эле. Каббир, каббир, улуудан баштагыла биринчи, улуудан баштагыла. Юрида син, мындайча айтканда болду. Биринчи ошону сөз. Келип калса, тамак тартканда, төрүгө отургузганда, сүйлөөгө келгенде улууда. Демек жаштар карап, деме кылып коюш керек. Арабызда улуу барбы? Сөз талашып кетип эле ла-ла-ла башланат. Жок, токтот.
мындай карап, улуу арабызда улуу. Эгер ал уруксат берсе, мейли анда сиз сөз баштаңыз. Улууну урматтоо. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям dedi. İmam Ahmad İbn Abbas radıyallahu anhumadan keltirgen özünün kitabında hadiste Peygamberimiz aytat: "Leysa minna men lem yuvakkir kabir ve yerham sagir ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil munkar." Peygamberimiz aytты: "Uluunu urmattabagan kişilerdi ızzattabagan, rayım kılbagan, жақшылыққа чакырбаган, жамандықтан кайтарбаган бизден эмес" деп койду. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet Peygamberimiz aytты: "Al baraka ma'a akabirikum." Береке силердин улууларыңар менен бирге dedi. Мындай дегени аксакалдар, карыялар ошо менен бирге. Bir rivayetlerde gelet Peygamberimiz ayткан: "İnnema tunsaruuna bi duafaikum." Силерге жардам берилет алсыздарыңар, жашы улууңар, акабируkum. Демек улууларды эптөлеме булар эм карып калганда эм мен жок. Жок, буларда береке. Буларда береке. Ошон үчүн Кудай кааласа биз буларды урматтасак, кийинки муун бизди урматтайт. Риваятта келет. Кимде ким бир улуу аксакалды урматтаса, Алла Таала субханаху ва ушундай гайраттуу зат. Эртеге бул карыганда Алла Таала ушундай бир кишини дайындап берип буга кызмат кыла тургандай. Сөзсүз иншалла. Жашыбызда бирөөнү биз азыр карап турупчу, бирөөнү улууну урматтап койдуңузбу? Кудай кааласа бунуңуз эске алабыз дегендей, Алла Тааланын периштелери эске алып коет экен. Да учур келет, сен да кызматка муктаж болосуң. Алла ушундай адамды даярдап коет, сага кызмат кыла турган. Каянан даярдайт, кыжалат болбоган. Ал хайру ма акабирукум. Bir rivayetlerde geldi, bazılarına rivayetinde жақшылык силердин улууларыңар менен биргеликте дейт. Улуу аксакалдарыңар менен биргеликте дейт. Ал иннал барака ма акабирукум фид-дин ва илм. Динде дагы, илимде дагы береке аксакалдарда. Мен кээде аксакалдым намаз окуган бар, астагфирулла бар да эми. Ошондо дагы аксакалдык өзү урматка жетиштүү да. Муну унутпайлы. Эгерде машалла намаз окуса, анда машалла Куран окуса, андан дагы. Демек иншалла аксакалдын өзүнүн жашын урматтап коелу. Убада ибн Самит радıyallahu anhu айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан мындай деген: "Лейса мин уммати, мен үммөтүмдөн эмес" дейт. Ким? Мәлләм южилля кабирада. Биздин улууларыбызды урматтабаган. Так, ва ярхам сагирана. Кичинелерибизге райымдуулук кылбаган. Ва я'риф ли алимина хаккаху. Алымдарыбыздын акысын билбеген менин үммөтүмдөн эмес деп койду. Демек тугандар, бул жерде илимдүүлөрдүн акысын дагы билейли, кичинелерге райым кылайлы, улууларды урматтайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн абасы Аббас бар эле. Атасы менен бир тууган эле да. Ошону сыйлайт эле, сыймыктанат эле. Сыйлайт эле да, сыймыктанат эле. Оңуңуз. Табаранида риваят келет. İbn Abbas radıyallahu anhumadan al özün enesi Ummu Fazıl'a rivayet kılat. Abbas bir jolu peygamberimize geldi. Atan Abbas annal Abbas atan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem falamma ra'ahu qama ilayhi ve qabbala ma bayna aynayhi summa aqadahu ala yaminihi sallallahu aleyhi ve sellem summa qala hada ammi faman sha'a falyubahi bi ammihi. Mınday deydi. Bir jolu Abbas radıyallahu anhu peygamberimize geldi deydi. Пайгамбарыбызга келгенде пайгамбарыбызга басып келгенде көрүп ордунан тура калды. Пешенесин, эки пешенесин ортосунан өптү дейт, көзүнүн ортосун. Кийин оң жагына отургузду, анан айтты адамдарга: "Бул менин авам" деди. Так. Ким кааласа авасы менен кыйынсына берсин деди. Карачы кандай? Авасы менен сыймыктана берсин деди. Мубахат деген мындай. Авасы менен сыймыктан. Мына менин авам деп карачы. Демек атабыздын бир туугандары бар го. Maşallah аны сыйлайлы, урматтайлы. Апабыздын бир туугандары бар го, тайкелер, урматтайлы, сыйлайлы. Бизден бир жаш чоң болсо дагы, Факала Аббас айтты: "Ни'мал каул я Расулаллах." О Аллахтын элчиси, укмуш сөз айттыңыз го деди да. Жакты да жакпайм дегени. Ошончо адамдын арасында мынаке бул менин авам деп атат. Ким кааласа авасы менен мактансın дейт. Сыймыктансın дейт. Жакты да бу, айтат: "Ни'мал каул я Расулаллах." Укмуш сөз болду дейт.
Хакимден риваят, Бухари шәрифте де келет, Ибн Умар разияллаху анхудан. Хазрет Умар разияллаху анхудун доорунда каатчылык болуп, жамгыр жаабай. Ошону Рамада деп коет, мындай чаңдап калат го. Боп-боз болуп калган экен да, мындай пустынядай болуп. Анстел аларда пустыня бар. Бир кээде мындай боз болуп калат, жамгыр жаабай койгондочу. Ушундай кыйын заман болуп кеткен бир жолу. Хазрет Умар разияллаху анхудун доорунда. Каатчылык, кургакчылык, мына ошондо анан Хазрет Умар разияллаху анху дуа кылган. Я Аллах, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда ушу Аллахума хада амму набик, бул пайгамбар саллаллаху сенин пайгамбарыңдын абасы, натаваджах илейк бихи фасқина. Я Аллах, саңа ушуну ортого салып дуа кылып атабыз. Пайгамбарыбыздын абасын не деп атат? Ортого салып дуа кылып атабыз. Бизге жамгыр жаадырткын, көп өтпөй жамгыр төгүп жаса болобу? Жамгыр төгүп жаса. Анан Умар разияллаху анху хутба берди. Я Юханнас, ey адамдар, не деди? Инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кана яра лил Аббас ма ярал валад ли валидихи. Аббас ушундай көрөт эле, кандай? Бала атасын көргөндөй. Пайгамбар ушундай. Ошон үчүн урматтайт эле, сыйлайт эле, жакшылык кылат эле. Силер дагы пайгамбарыбыздын мына абасына өзүн ыктыда кылып, аны жакшы мамиле кылгыла, жана башка деп. Аббас разияллаху анху, Умар, Усман разияллаху анхума халифа болгон учурда дагы ат минип баратканда, төө минип баратканда көрүп калса, түшүп учурашат эле, сыйлайт эле баардыгы. Силерге акыркы хадис менен бир бүтүрөйүн анда. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айткан, үч түрлүү адамды сыйлоо. Абу Дауд шарифте келет экен. Эмеси менен айтайын. Абу Дауд шарифте келет. Абу Муса разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна мин ижлалилла", Аллага урмат сый көрсөтүүдөн болуп эсептелинет. Икрама ди шейбатил муслим, мусулман аксакалды урматтоо. Мусулман аксакалды урмат көрсөтүү Аллага урмат көрсөтүү болуп эсептелинет экен да. Караңыз. Мусулман аксакалдардын бардыгын урматтайлы таксырлар. Тияк-пияктарын карабай. Ва хамил Кур'ан гайрил гали фихи валал жафи анху. Куранды көтөргөн, карыларды урматтаган. Алда кары кандай? Ал алымча, кошумча кылбай Кур'ан-ы Каримде кандай болсо ошондой амал кылган. Ошондой карыга урмат сый көрсөтүү Аллага урмат сый көрсөтүүгө барабар. Ва икрама зи султанил муқсит, адилеттүү бадышага урмат сый көрсөтүү Аллага урмат сый көрсөтүүгө барабар экен. Ошон үчүн иншалла биринчиден дуа кылайлы, Алла таалам бадышаларыбызды адилеттүү кылсын. Бүткүл дүйнөдө бадышалар адилеттүү болсун, элине боорукер болсун. Эли урматтай турган болсун, сыйлай турган болсун турган. Ошондо улуу жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга амал кылышка тоофик берсин.